Адахан Мадумаровдун айтымында Кыргызстан жайлоо болуп кетти. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун пикири боюнча Кыргызстан жайлоо болуп кетти. Бул тууралуу депутат Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйыны учурунда айтты. Анда конституциялык мыйзамдын өзгөчө абал тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү каралып жаткан. Юстиция министри Алмазбек Зарылбек уулунун айтымында учурдагы редакция тартипти бузган жарандарды коменданттык саат башталганга чейин эле кармоого уруксат берет. Ал эми тиешелүү документтери жоктордун ким экени аныкталганга чейин бирок 3 күндөн ашык эмес кармоого мүмкүн. Бул норма конституцияга ылайык келтирилип, камакка алынгандар соттун санкциясы жок 48 сааттан ашык эмес кармалууга тийиш деген норма жазылып жатат. Мадумаров азыр деле эч кимдин 48 сааттан 1 мүнөттөн да ашык кармоого акысы жок экенин белгиледи. Депутат бул нормада жактар эмес Кыргыз Республикасынын жарандары деген баса белгилеп кетүүнү сунуштады. Айрым учурларда 48 саатка кармабай чыгарып салса болот. Баласы чыркырап ыйлап атса, ошону 48 саат кармабай өздүгү аныкталгандан кийин 4 саатта чыгарып жиберсем эмне болот деп атам. Эмне үчүн биз 48 саат кармап турабыз? Ошолор биз менен сиздин шайлоочуларыбыз. Эгер башка мамлекеттин жараны болуп ким экени аныкталбай жатса, мага десең 48 айга отургузуп койгула. Бул максатка ылайык. Кыргызстанды сүйүп, Кыргызстанга күйсөңөр ушинтип жазыш керек. Себеби Кыргызстан жайлоо болуп кеткен. Чөт өлкөлүктөрдүн кимдер гана жүрбөйт. Биз менен бирдей жарандык укукка ээ болуп калды алар. 28-беренеге ушуну толуктап жазып койсоңор эмне болот? Биздин коопсуздук бекемделип, мамлекетте тартип күчөйт. Кыргыз жарандары менен сырттан келгендер бирдей укукка ээ болбойт. Кыргызстан жайлоого айланбайт, деди Мадумаров. Талкуунун соңунда комитеттин мүчөлөрү мыйзамдын долбоорун биринчи окууда жактырышты. Бул ак аргумент. Эл чындыкты билсин. Дастан Бейкешев: Орусиядагы мигранттар таптакыр эле кетиш керекпи? Жогорку Кеңештин депутаттары Орусияда жаңы мыйзамдын күчүнө кириши кыргызстандык мигранттарды бир топ түйшүккө салганын айтып чыгышты. Бул багытта өлкөнүн кызыкчылыгын коргобогону үчүн ЭАБде отурган кыргыз министрлерин сынга алышты. Эл өкүлү Дастан Бейкешев медициналык кароонун акысы 6000 сом болорун, текшерилүү үчүн миңдеген адам кезек күтүп отурганын билдирди. Квартал сайын медициналык кароодон өтүш керек экен. Урматтуу төрага, жакында Орусияга иш сапарга бара жатасыз. Ушул маселени көтөрсөңүз жакшы болот эле. Мамлекет башчы дагы Орусиянын президентине кайрылып ачык эле айтыш керек. Мигранттар таптакыр эле кетиш керекпи же кандай болот? Болбосо кош жарандуулук боюнча макулдашуу түзөлү. Азыр мекендештер кичине эле мыйзамды бузса да кара тизмеге кирип калат экен, деди Бекешев. Ал эми Бакыт Төрөбаев Кыргызстан ЭАБге киргенде товар жүгүртүү, жумушчулардын кыймылы, капитал жана кызмат көрсөтүү жаатында 4 эркиндик алганын эске салды. Эске сала кетсек, узаган жылдын 29-декабрында Орусияга келген мигранттарга медициналык текшерүүдөн, ошондой эле манжа изин каттоодон өтүү жана сүрөткө тартуу талабы коюлган. Бул Ак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Нурлан Шакиев: мугалимдердин айлыгы жок дегенде 50-60 миң сом болушу керек. Биз мугалимдердин айлыгын кесин көтөрүшүбүз керек. 5-6 миң сом кошкон болбойт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Нурланбек Шакиев айтып чыкты. Мугалимдердин айлыгы жок дегенде 50 миң, 6 миң сом болушу керек. Мугалимдердин статусун катар баркын көтөрүшүбүз керек. Билим берүү болбосо өнүгүү болбойт. Өнүгүүнүн баш аты билим берүү, деди ал. Ал мындан тышкары мектепте иштеген техникалык кызматкерлердин да айлыгын көтөрүш керектигин, сабактарды кыскартуу керектигин айтты. Бул ак аргумент. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров: өкмөттү дагы 3 жылдай башкарсам баарын ордуна коем. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүнкү маалымат жыйынында жакында эле социалдык тармактарда анын отставкасы боюнча болгон талкууга жооп берип, кызматтан кетүү тууралуу кеп болбогонун айтты. Ошондой эле өкмөт туруктуу болгондо экономикалык өнүгүүлөр батыраак болорун кошумчалады. Мен эртең менен саат 7-де ишке келип, кечки 10го чейин иштеп жатам. Экономикада бир жыйынтыктуу көрсөтүү үчүн туруктуу 3 жыл керек. Мен өзүмдү саясий жетекчилериме да муну айтып жатам. Мына Кунтөр боюнча иштер жылып жатат. Коргоо органдарында коррупциялык элементтерге чектөө коюлду. Ушул нукта кете бере турган болсок, мен 3 жылда баарын ордуна коем деген ниетим бар, деп билдирди Минкабинеттин жетекчиси. Буга чейин социалдык тармактарда жакында кадрлык өзгөрүүлөр болору айтылып, анын арасында Акылбек Жапаровдун отставкасы тууралуу да кептер болгон. Бул ак аргумент. Эл чындыкты билсин. Тазабек Икрамов: чоң класстарга өзүнчө түстүү калпак кийгизүүнү сунуштайм. Окуучуларга жаш курагына жараша төрдүү калпак кийгизүү талабын киргизүү керек. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов Билим берүү жана илим министрлигине талапкер Алмазбек Бейшеналиевке сунуштады. Биринчи класстарга комуз предметин, мектептерге манас идеологиясын киргизүү керек. Мындан сырткары башталгыч класстарга бир түстөгү, андан кийинкилерге дагы бир түрлүү, чоң класстарга өзүнчө түстүү калпак кийгизүүнү сунуштайм. Себеби ар бир мектепте форма талап кылынат. Ак калпагыбызды даңазалуу бабалардын калган салттуу кийимдерди мектепке киргизүүнү 6-чакырылыштан бери көтөрүп келе жатам, деди эл өкүлү. Бул Ак Назар Ньюс. Assalamu alaikum, дорогие друзья. Мы занимаемся лечением любой сложности.
Акылбек Жапаров Тимур Фазиев $1 миллион Асман шарына инвестиция кылды. Өкмөт башчысы Акылбек Жапаров Асман шарын куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Тимур Фазиевке козголгон кылмыш иши жана сын пикирлер тууралуу комментарий берди. Мен аны көптөн бери билем, тырышчак жигит. Күнөөсү болсо жазасын алыш керек, муну тиешелүү органдар далилдеши керек. Бул долбоорду Асман шарын ишке ашыруу үчүн анын эмгегин, талантын, күчүн жумшоо сунушталды, ал макул болду. Азыр $1 миллион өлчөмүндө өз каражатын инвестициялап архитекторлор жана геодезисттер менен иштешүүдө. Ал өзү социалдык тармактарда активдүү көрүнөт. Социалдык тармакта болушун чектөөгө үндөдүк. Мен азыр 58 жаштамын. 50 жаштан кийин адамдардын жакшы жактарын издей баштайсың. Мага Тимур Фазиев жана анын командасы курган имараттар жакты, деп түшүндүрдү министрлер кабинетинин башчысы. Булак маалымат KG. Эл чындыкты билсин. Бутумду оорутуп алдым. Олимпиадада ийгиликсиз болгон Максим Гордеев үн катты. Бүгүн 16 февралда Пекин шаарында өтүп жаткан 14-кышкы Олимпиада оюндарына кыргыз спортчусу Максим Гордеев жарышка түштү. Слалом боюнча Олимпиадага катышкан Максим Гордеев 81-катар сан менен жарышка түшүп, тилекке каршы башталганда эле жыгылып түшүп, андан ары жүрүшүн уланта албай калган. Кийинчерээк Максим Гордеев Олимпиададагы жүрүшү тууралуу үн катты. Айтымында машыгуу учурунда бутун оорутуп алган. Машыгуу учурунда сол бутумду оорутуп алгам. Эртең менен темберим ыңгайсыз болуп жаткан, бирок мелдешке чыкканда оорум басамда утко деп ойлогом. Мен аралыктын 1-бөлүгүн өткөндө бутум ооруп, андан аркы кайрылыштарды өтүүгө мүмкүнчүлүк бербей койду. Буттум денемдин салмагын көтөрө албай жыгылдым. Биздин өлкөнүн жарандары ынтымактуу экенибизге кубанычтамын. Мен тапшырманы аткара албай калдым. Бүгүн менин күнүм эмес экен, деди Гордеев. Bulak.super.kg. Эл чындыкты билсин. Русия каалаган учурда 200 000 аскери менен Украинага басып кирүүгө даяр. Британиянын The Sun гезити Орусияны Украинага басып кирүүсүнүн башталышы тууралуу макаласынын аталышын жана текстин өзгөрттү. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Британ таблоидтери бир күн мурун басып киришинин убактысын белгилешти. Бул жергиликтүү убакыт боюнча шаршемби күнү таңкы саат 3-тө болот делген. The Sun АКШнын чалгын агенттиктерине шилтеме жасап таңкы 3-тө эң ыктыбалдуу убакыт деп атады. Бул тууралуу The Mirror басылмасы Киевдеги басылманын журналисттерине маалымат берген. Америка чалгын кызматындагы булактарга таянуу менен жазды. Азырынча The Sun гезитинин макаласынын баш жана кириш абзацында мындай деп айтылат: Орусия Украинага каалаган убакта массалык ракеталык сокку уруу жана 200 000 аскери менен басып кирүүгө даяр, дейт АКШнын чалгындоо кызматы. Ал эми кеш архивде сакталган болгон түп нускада каалаган убакта деген сөздүн ордуна эртең түнкү 1-де деп айтылган. Кошумчалай кетсек, макаланын түп нускасында америкалык чалгын кызматтарынын айтымында таңкы саат 3 буйрук чыгаруу үчүн эң ыктымалдуу убакыт деп айтылат. Бул ортодо The Sun басылмасынын Twitter баракчасына тийиштүү посту азырынча басып киришинин башталышынын алгачкы формулировкасын шаршемби күнү таңкы саат 3-тө деп берет. Белгилей кетчү жагдай The Mirror макаласынын түп нускасы эскертүү жарыяланган учурда өзгөргөн жок. Кремль буга чейин бир катар батыштык маалымат каражаттарын эртең менен Орусияны Украинага басып кириши тууралуу кабарларына ирония менен комментарий берип, Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков украиндерге ошол убакытка саат будильник коюп коюуну сунуштаган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.